Салам барыңыздарга. Салам достор. Азырынча баары прямой эфирге киргенче күтүп туралы. Ким официальный запроско келди, ким выдворениясын жокко чыгарасы келет, ким запреттин жокко чыгаргысы келет. Азыр могул прямой эфирден жазсаңыздар болот. Саламатсызбы? Жыйынтык азыр ушул прямой эфирден чыгат. Официальный запростуку официальный запрос жиберем деген кыргыз жарандарыбыз мекендештерибиз абдан көп болгондуктан биз программа менен өткөрөлү деп чечтик. Официальный запростун жеңүүчүлөрүн программа өзү вот Лизонейр деген программанын баарыңыздар билсеңиздер керек, ошол программа тандап алат. Азыр баары кирсин, кичине күтүп туралы, 5-10 мүнөт, андан кийин баштайбыз. Ал эми Роспотребнадзордун запретин выдворенияны бекер жокко чыгарам десеңиз, ошол эле видеонун астында комментарий калтырсаңыз болот. Ал жерден уже биздин юристтер, биз баарыбыз карап, Инстаграмдан голосование кылып, ар бир кишинин ситуациясын Инстаграмга киргизип, голосование аркылуу тандап алабыз. Кандай сурооңуздар бар болсо, ошол азыр прямой эфирден берсеңиздер болот, баарына жооп бергенге аракет кылам. Прямой эфирдин башында түшүндүрүп кетейин, официальный запрос эмне үчүн керек деп. Эгерде сиз кайсыл орган, кайсыл статья менен запрет койгонун билбесеңиз, официальный запрос жиберип билебиз. Ошондой эле эгерде сизде штрафтарыңыз үчүн, административный штраф үчүн запрет алган болсоңуз, аны дагы ошол штрафтарды жоюп запреттен чыгарса болобу, ошону билиш үчүн, кайсыл штраф үчүн запрет алганыңызды билиш үчүн, ал үчүн дагы официальный запрос жиберебиз. Деги эле ар бир ишти баштардын астында официальный запрос жиберип, официалдуу түрдө документ алып, анан гана ишти баштайбыз. Ошондуктан официальный запрос азыр мындайча айтканда бул биздин иштин фундаменти деп койсок болот. Ооба, комментарийди бир эле жолу жазсаңыз деле бул жерден программа өзү тандап алат. Официальный запростуку абдан мекендештерибиз көп болгон үчүн, ошон үчүн программа өзү тандап алсын дедик. Ал эми запретти выдворенияны бекер чыгарганга жеңүүчүлөрдү биз өзүбүз комментарийлерден окуп, Инстаграмда голосование аркылуу сиздер менен чогуу биргеликте тандап алабыз. Жок, запретте ар кандай болот, запреттен чыгарыш үчүн Москвада гражданин таанышың болуш керекпи дейт. Ал запретти кайсыл орган, кайсыл статья менен койгон, ошону билиш керек. Ошого жараша сизге гражданин России туугандарыңыз керекпи же кереги жокпу, анан айта алабыз. Выдворение болгон запретти бекер чечип беребиз деген результат ал розыгрыштуу болсо, благотворительный акцияны ошол март ичи өткөрөбүз. Аныкын дагы датасын заранее чыгарабыз, заранее катышсаңыздар болот. Азыр деле комментарийге жазып койсоңуздар болот. Кимде запрет бар болсо, выдворение бар болсо, мен бекер выдворенияны запретти жокко чыгаргым келет деп. Жок, программа деген номер берилбейт. Программа ошол комментарийлердин ичинен эле тандап алат. Официальный запрос керек деп жазган комментатор мекендештерибизди, комментаторду тандап алабыз программа менен.
Сахаровдон депортация кылган, Кыргызстандан анализ тапшырдым. Таза чыкты, депортациядан чыгарсак болобу дейт. Ооба, эми аны Роспотребнадзорго биринчи Роспотребнадзордун билиш керек, кайсыл ооруга сизге подозрение койгон. Ошого жараша анализ тапшырып, анан чыгарсак болот. Биздин видеонун комментарийдин астына жазып койсоңуз болот. Эмне үчүн сизге бекер жардам беришибиз керек. Анан ошол комментарийлердин арасынан чыныгы муктаж мекендештерибизге бекер выдворениясын запретин жокко чыгарып, аны дагы сиздерге баарын видеого тартып чыгарабыз. А, 80-190 ачса болотпу дептир. 80-190 деп эмнени жаздыңыз, түшүнгөн жокмун. Толугураак жазып кетсеңиз. Бекер жардам чечими качан айтылат дейт. Азыр официальный запроско 5 кишини тандап алабыз. Андан кийин ошол март айы ичинде Роспотребнадзордон запрет коюлган болсо, выдворенияныкын заранее сиздерге дагы видео тартып, кайсыл датада болот экенин жазып чыгарабыз. Кыргызча эле, ооба, кыргызча жазсаңыздар болот. Кыргызча котормочу кыздарыбыз бар. Айка 32-60 деп жазыптырсыз сиз. Биздин видеонун астында комментарийге жазып койсоңуз, ошол жерден жеңүүчүлөрдү тандап алабыз. Статья 2.26 дейт. Подпункт 2 статья 26 болсо, запретке ошол аркылуу түшкөн болсоңуз, ал үчүн официальный запрос жибериш керек. Официальный запрос жиберип, именно причинасын билип туруп, анан ошого жараша айта алабыз, же чыгарабыз, же чыгарбайбыз деп. Атайнем гражданин России, 18 менен стимать кылса болобу дейт. Статья 18 болгону менен кайсыл часть экенин көрүш керек. Бирок эгерде ата-энеңиз гражданин России болсо, анда аны чыгарса болот запреттен, выдворениядан. Выдворенияны кантип досрочно бүтүрсө болот дейт. Выдворенияны эч кандай досрочно бүтүрө албайсыз. Аны сот аркылуу сот болуп, анан гана чечим кабыл алынат. Сот чечим кабыл алат. Ошондон кийин гана утсаңыз, андан кийин база обновление болгондон кийин 1,5 айдан кийин Россияга кирсеңиз болот. Эгерде утпай калсаңыз, анда выдворенияңыз ошол күчүндө кала берет. Подпункт 2, статья 27. Ошого да официальный запрос болобу дейт. Эгерде сизде соттун постановлениясы жок болсо, деги эле бул статья, бул подпункт сизде мурда Россия жергесинде сот болгон дегенди билдирет. Эгерде соттун постановлениясы жок болсо, сотуңуз Москва шаарында болгон эмес болсо, башка региондордо болгон болсо, анда официальный запрос менен соттун постановлениясын ала алабыз. Эгерде сотуңуз Москва шаарында болгон болсо, анда соттун базасынан карап туруп эле анан айта алабыз. Бир чечимге келе алабыз, мындайча айтканда.
6-дан 13 мүнөт өтүп кетиптир. Анда биз баштай берели, э. Менде постановление бар дейт. Эми бардык выдворение запрет боюнча сурооңуздун баарын WhatsAppка жазсаңыз болот. Ошол жерден биздин кыздар, биздин адистер сиздерге толук маалымат берет. Документти көрмөйүнчө толук маалымат азыр мен да сиздерге бере албайм. Документтерди көрүп туруп, ошонун негизинде гана толук маалымат сиздин ишиңиз боюнча бере алабыз. Так, эми биздин аккаунт мынакей. Проверка подписки, проверка комментариев мынакей. Азыр биз именно официальный запрос керек деп жазган комментаторлордон тандайбыз. Анткени бул комментарийдин арасында толтура ар кайсыл темада комментарийлер бар. Выдворение запрет боюнча. Ошондуктан официальный запросту тандайбыз. Помогаете людям, благополучие дейт. Помогите мне выйти из черного списка дейт. Бул жерде эч кандай официальный запрос жөнүндө сөз жок. Черный списоктон ошол выдворениеден запреттен кийинки эфирлерди тандайбыз. Ал 1-2 жумадан кийин дагы эфирлер болот. Ошол жерден тандайбыз. Так. Бүгүн болсо официальный запроско 5 кишини тандайбыз. Квартирадан менттер басып 5 миңнен штраф салды. Ошол выдворенияга жүрөбү? Ошону отменить можно ли дейт. Официальный запросту издейбиз, официальный запросту. Выдворение боюнча кийинки эфирлерди тандайбыз жеңүүчүлөрдү. Сиздерге жакшы эле угуп атабы, жакшы эле көрүнүп атабы, ошону айтып койсоңуз дагы. Мени тандаңыздарчы дейт. Бул жерден мен тилекке каршы өзүм тандай албайм, бул жерден программа тандайт. Обратитесь, мне реально помощь нужна, внимание, обратитесь, пожалуйста, дейт. Официальный запрос тандайбыз. Запреттен чыккандар барбы дейт. Запреттен чыккандар бар. Биздин результаттарды биздин ошол Instagram аккаунттан көрсөңүздөр болот дейт. Барыңарга шүгүр болсун, күтпөдүм эле мындай жаңылыкты. Бул Сахарова боюнча экен. Сахарова боюнча эмки эфирде жеңүүчүлөрдү тандайбыз. Бүгүн болсо официальный запростун жеңүүчүлөрүн тандайбыз. Так. Выдворение дейт, статья 26 менен дейт. Статья 26 менен выдворение болбойт. Статья 26 бул жерде толук маалымат бербесеңиз, бул жерде түшүнүксүз болуп калыптыр. Выдворениялардын баарын эмки эфирде карайбыз. Официалдуу запрос керек дейт мынакей. ЖК 09 дейт. ЖК 09, сиз эфирдесизби? Эфирде болсоңуз жазып коюңуз. Сизди куттуктайбыз. Бул биздин биринчи жеңүүчүбүз официальный запростуку. Официалдуу запрос керек. Ади 9534 дейт. Бул мекендешибиз бизге аябай көп жазган, комментарийди дагы аябай көп калтырган. Ошондуктан сизди программада тандап алса керек. Куттуктайбыз, чын жүрөктөн куттуктайм. Бул биздин экинчи жеңүүчүбүз. Эгерде прямой эфирде отурган болсоңуздар, жазып коюңуздар. Официальный запрос эмес экен.
Үчүнчү жеңүүчүбүз Канатбек 9202 дейт. Официалдуу запрос керек дейт. Канатбек байкени да куттуктайбыз. Үчүнчү жеңүүчүбүз, эми 2 жеңүүчүбүз калды. Кимдер чыгат экен? Бессрочный запрет дейт. Запреттер боюнча эмки эфирде жеңүүчүлөр тандап алабыз. Бирок запрет боюнча Роспотребнадзордон запретти чыгарабыз. Вы можете обратиться к нам по WhatsApp, наши специалисты вас полностью проконсультируют. Так как нужно сначала рассмотреть документы, и только после этого можем дать полную информацию. Мне тоже помогите. Бул запрет боюнчабы же выдворение боюнчабы. Если вы смотрите, если вы сейчас в прямом эфире, то напишите в комментариях, у вас выдворение или запрет от Роспотребнадзора. И почему именно вам должны помочь. Победителей для снятия запрета от Роспотребнадзора и выдворения выберем в следующем эфире. Менин күйөөм выдворение алган 5 жылга Сахарова 20 күндө өтүп чыкты. Жардам бере аласыздарбы дейт. Выдворение боюнча эмки эфирлерде чыгарабыз жеңүүчүлөрдү. Мен азыр Кыргызстандамын, запретти выдворенияны бекер жокко чыгаргым келет дейт. Ормонов 00 дейт. Выдворение менен запретти эмки эфирде чыгарабыз. Бул жерден азыр суроо пайда болушу мүмкүн. Азыр биздин прямой эфирге бул бала жазып атат, официалдуу запрос керек деп. Бирок мен азыр бул программанын шарттарын өзгөртө албайм. Программа менен тандап жаткандыктан, ушул программадан чыккан комментарийлерден карап гана жеңүүчүлөрдү аныктай алабыз официальный запростукун. Жардамга муктаж адамдар көп экен. Баргандан кийин 3 ай убакыт дейт. Каалоо тилектериңизге рахмат. Сиздики выдворениябы же запретпи комментарийге тактап жазып кетсеңиз. Бир орун берсеңер жакшы болмок дейт. Бул жерде көпчүлүктүкү же выдворение же запрет боюнча экен. Барыңыздар толук маалыматты жазып кетсеңиздер комментарийге, биз деген окуганда сизге жардам бере алабызбы, жардам бере албайбызбы, ошолордун баарын териштирип, документтериңизди тактап, анан айтабыз. Мени текшерип бериңиздерчи дейт. Темирлан К8 дейт. Биздин 4-чү жеңүүчүбүз деп койсок болот. Бул мени текшерип бериңиздерчи дейт. Официальный запрос менен өзүңүздөр билгенде биз текшерсек официальный запрос менен текшеребиз. Ошондуктан бул жараныбыз. Эгерде бардык жеңүүчүлөр бизге директке жазып койсоңуздар, азыр биз өзүбүз дагы жазабыз. Эгерде прямой эфирде болгон болсоңуздар, директке сразу жазып койсоңуздар болот. 5-чи жеңүүчүбүз Айку 2017 дейт. Официалдуу запрос керек. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей программа Лизенер тандап алды. Азыр биздин YouTube менен TikTokто көрүп жаткан мекендештерибизде суроо пайда болушу мүмкүн. Эмне үчүн бул платформадан тандап алган жоксуңар деп. Биз буга чейинки чыгарган видеобузда айтканбыз, Instagramдан, комментарийден тандап алабыз деп. Ошондуктан кийинки эфирлерде буюрса 1-2 жумадан кийин выдворение боюнча Роспотребнадзордун запреттин бекер чыгаруу боюнча дагы прямой эфир болот.
ошолордо катышсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө комментарийге кайсыл орган запрет койгон, кайсыл статья менен запрет койгон, эмне үчүн сизге жардам беришибиз керек, ошол маалыматты толук түрдө жазып кетсеңиздер, чыныгы муктаж адамды тандап, бул жактан юристтер менен отуруп, баарын тандап туруп, анан сиздерге айтабыз. Ал жерде биз тандаган кишилерден основаниясы жок болуп калышы мүмкүн, чыгарганга негизи жок болуп калышы мүмкүн. Ошонун баарын тактап туруп, ошол прямой эфирде тандап алабыз. Ал прямой эфирдин толук датасын дагы видеолордон сизге чыгарабыз. Качан болот эфир запрет боюнча дейт. Буйруса баары кезеги менен болот. Биринчи Роспотребнадзордукун тандап алабыз запреттикин, андан кийин выдворение болгондорду тандап алабыз. Ал боюнча дагы видео чыгарабыз. Ошол биздин Instagram аккаунтта катталып, ошол видеолорубузду сактап койсоңуз, эртең өзүңүз көрүп, биздин страницадан качан прямой эфир болот экенин видеолорду көрүп маалымат алсаңыз болот. Выдворение алдым эле кантип жойдурса болот дейт. Выдворенияныкы качан болот дейт. Бардык суроолоруңуздар боюнча биздин WhatsApp номерге кайрылып кетсеңиздер болот. Ал жерден кыргыз кыздарыбыз, котормочу кыздарыбыз бардык суроолорго жооп берет.